Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Менин атым Сейтек Качкынбай. Бүгүндөн баштап мен башкаруу формасы жана демократия деген теманын алкагында саясаттагы, демократиядагы башкаруу формасынын модельдери, анын түрлөрү, демократиянын модельдери, демократиянын түрлөрү жана башкаруу формасы менен демократиянын өз ара бири-бирине таасир эткен алакалары тууралуу мындан ары сөз кылып кетейин деп турам. Адегенде башкаруу формасы жөнүндө сөздү баштайлы деп турам. Улустөр системасында кандай моделдер бар деген темадан баштаймакчымын. Демократияда башкаруунун негизи 3 типи формасы же модели бар деп айтылып келет. Булар болсо парламентаризм, президентализм жана парламентаризм менен президентализмдин ортосунан алган семипрезидентализм же болбосо буну жарым президентализм, кээ бир учурларда президенттик парламенттик башкаруу же болбосо парламенттик президенттик башкаруу деп айтып жүрүшөт. Бул 3 улустөр системасы, башкача айтканда саясий системанын алкагында бул 3 модельге мүнөздөмө берип, алардын өзгөчөлүктөрү, артыкчылыктары жана кемчиликтери жөнүндө кезек-кезеги менен сөз кылып кетейли эмесе. Биринчи парламентаризм жөнүндө же болбосо парламенттик система жөнүндө сөз кыла турган болсок, ал Европанын монархиясы менен болгон күрөштөн келип чыккан система. Өзүңүздөр билгендей, батышта демократия орногонго чейин дээрлик батыш Европанын мамлекеттеринин баарында монархиялык башкаруу болчу. Монархиялык башкаруунун ордуна келип, ал жерде парламенттик башкаруу орногону бизге тарыхта белгилүү. Батыш Европа дээрлик бүгүн парламенттик башкарууну колдонуп келет. Андан сырткары Азиядан ала турган болсок, бул Жапан. Андан сырткары Австралия, Индия, Африканын мурдагы Ингланд жана Франциянын колониясы болуп келген мамлекеттер да колдонуп келишет. Президентализм жөнүндө айта турган болсок, же болбосо президенттик система, бул баарыбыздарга белгилүү болгондой, бул Америкада анын классикалык модели колдонулуп келет. Бул система өнүккөн өлкөлөрдүн ичинен Америкада гана колдонулуп келсе, андан сырткары Латын Америка өлкөлөрүндө, Африканын, Азиянын жана башка да көптөгөн мамлекеттерде колдонулуп келет. Чынында 1970-жылдары дүйнөнү политологияда айтылып жүргөн демократиянын 3-чү толкуну каптагандан кийин көп мамлекеттер президенттик системаны да колдоно баштаганы маалым. Андан сырткары бул эки системанын ортосунда жогоруда айтып кеткендей семипрезидентализм же болбосо жарым президенттик башкаруу системасы дагы бар экени белгилүү. Буну кээде аралаш система деп дагы айтып жүрүшөт. Жарым президенттик система же болбосо семипрезидентализм биринчи жолу алгачкы болуп 1918-жылы Германиянын Веймар конституциясы аркылуу кабыл алынган. Бирок бул кийинчерээк нацизмдин пайда болушу менен бул система өзүнүн анчалык ийгиликтүү эмес экенин көрсөтүп, тарыхта маалым болуп калды. Согуштан кийин Францияда болсо Де Голль 1958-жылдары бул жарым президенттик системаны кабыл алганы белгилүү. Франциядан үйрөнүп, анын кошуна мамлекеттери, мисалы Португалиядагы бул системаны кийинчерээк кабыл алган. Андан сырткары Шри-Ланкада да кабыл алынганы белгилүү. Европадан дагы бир Скандинавия мамлекеттеринен Финляндиядагы жарым президенттик системаны колдонуп келгени белгилүү. Түштүк батыш Европадан болсо Грекияда бул модель бүгүнкү чейин колдонулуп келет. Андан сырткары демократиянын 3-чү толкунунан кийин пайда болгон чыгыш Европа мамлекеттеринин дагы бир топ мамлекеттери бул семипрезидентализмди колдонот. Ал эми эски посткоммунисттик мамлекеттерден постсоветтик мамлекеттердин ичинен болсо бизге белгилүүсү бул классикалык модельдери, бул ошол эле Орусия, Казакстан,
Өзбекстан, биздин бүт эле кошуна мамлекеттер Борбой Азиядагы. Андан кийин мына бизге өзүбүздүн кыргыз улусубуз же болбосо кыргыз мамлекетибизде дагы жарым президентализм колдонулуп келгени белгилүү. Эми президентализм же болбосо президенттик система жөнүндө тереңирээк айтып кете турган болсок, президентализм төмөндөгү бир нече өзгөчөлүктөргө ээ. Аларды санап кете турган болсок, биринчиси бул президент эл тарабынан түз шайланып, административдик бөлүмдүн эң жогорку башчысы болуп каралат. Америкада президент шайлоо комитети же болбосо инглисче айтканда Electoral College тарабынан шайланат. Бул Американын өзгөчөлүгү. Бул деген нерсе президентти парламенттен өз алдынчалык берген укуктарга ыйгарым кылат. Ошого жараша ал өлкөнүн символу катары элчилерди кабыл алат, салтанат иш-чараларды өткөрөт, бүткүл администрациянын жетекчиси болуп каралат. Бул президентализмдин биринчи өзгөчөлүгү болду. Экинчиси, президенттин кызмат мөөнөтү Конституцияда так белгиленет. Абдан сейрек учурларда импичментти эске албаганда дээрлик парламент президентти кызматтан кетире албайт. Ошол эле учурда президент парламент менен коомдук пикирге да көз каранды эмес. Парламентта эл тарабынан түз шайланган үчүн легитимдүү орган болгондуктан парламентта президентти жумуштан ала албайт, президентта парламентти тарката албайт. Үчүнчү өзгөчөлүгү болсо, президенттин кабинетиндегилер же болбосо президенттик администрациянын мүчөлөрү негизинен дээрлик баардыгы тең президенттин кеңешчисине окшогон гана ыйгарымдуу укуктарга ээ, андан башкача административдик күчкө, саясий укуктарга ээ эмес экени белгилүү. Акыркы өзгөчөлүгү болсо, саясий бийлик менен символикалык бийлик экөө тең президенттин колунда топтолгону бул президенттик өзгөчөлүгү болот. Эми президенттик системанын артыкчылыктары жөнүндө сөз кыла турган болсок, биринчи артыкчылыгы бул административдик стабилдүүлүктү айтсак болот. Башкача айтканда, парламенттеги саясий күчтөрдүн мамилесинен көз каранды болбойт. Конституцияда жазылган мөөнөттө өз функциясын аткарып жүрө берет. Экинчи артыкчылыгы бул эл аркылуу түз шайлангандыктан парламент аркылуу шайланган премьер-министрден айырмаланып, легитимдүү жагынан алда канча демократиялык башкаруу деп караса болот. Аягында кризис же чукул кырдаалдар пайда болгон учурда президенттик орган, президенттик системада президент негизинен жалгыз болгондуктан парламентке окшоп жыйын чакырып, проблеманы талкуулап, анын парламенттин ичиндеги көпчүлүктүн добушун издебестен эле парламент өзү, президент өзүнүн ыңгайына карап тез чечимдерди кабыл алат. Ошондуктан бул жагынан алганда президенттик институт парламенттик институтка караганда батыраак чечимдерди кабыл алат. Ал эми президенттик системанын же болбосо президентализмдин кемчиликтери жөнүндө айта турган болсок, эгерде президент шайлангандан кийин парламенттин ичиндеги коалициялык көпчүлүктү президентке баш ийбеген же президент ага тиешеси жок болгон партия коалициялык көпчүлүктү түзүп калган болсо, бул президенттин ишин бир топ кыйынчылыкка алып келет деп илимпоздор айтып келет. Бунун кандай механизми бар дегенде, буну негизинен илимде ыдыраган өкмөт же болбосо divided government деп түшүндүрүп келишет. Анткени парламентаризмден айырмаланып, президентализмде президент парламентти таркатканга укугу жок болгондуктан, президенттин парламентке өз оюн таңгуулаганга же болбосо шантаж кылып парламентти коркутканга эч кандай укугу болбогон үчүн парламент менен президент ошол учурда парламенттин ичиндеги болгондо дагы коалициялык көпчүлүктүн ортосунда
кайым айтышуу сыяктуу айрым бири-бирине пикири келишпестик жаралып, саясатта бир аз мындай конфликт жаралган учур болуп калышы ыктымал деген пикир күчтүү болуп келет. Президентализмдин экинчи кемчилиги бул президенттин кызмат мөөнөтү так бекемделгендиктен, мисалы 5 жыл болсо 5 жыл же 6 жыл болсо 6 жыл деп белгиленгендиктен, бир президент баштап кеткен саясат анын мөөнөтү так бүткөндүктөн ал баштаган саясаты ишке ашабы, ашпай калабы, ошого жараша кийинки президент аны улантып кетүүсү мисалы логикага ылайык. Бирок сөзсүз эле кийинки президент баштап кеткен, биринчи 5 жылдыкта баштап кеткен ишти улантып кетет деген кепилдик гарантия жок болгондуктан, муну орусча айтканда преемственность деген так улантып кетет, мурасты так улантып кетет, же болбосо бирдиктүү саясатты улантып кетет деген гарантиянын жоктугу бул экинчи проблема болуп эсептелет. Ал эми үчүнчү кемчилиги жөнүндө айта турган болсок, бир партиядан келген президент бүткүл административдик бийликти бир колго алган үчүн саясатта бул zero sum game деп коет, же болбосо winner take all, же болбосо жеңүүчү баардык нерсени алып кетет деген механизм иштеген үчүн утулуп калган тарап президент жеңип кеткен президенттик тарапка аябай чоң нааразычылык жаратышы мүмкүн дагы. Бул дагы коомду эки жикке бөлүп коюп, коомдо бейстабилдүүлүк алып келиши мүмкүн деп айтылат. Себеби дегенде winner take all деген нерсе бул парламентаризмден айырмаланып, 51% болсо дагы эгер жеңген тарап 49% жеңилген тараптын колунда же дасторкондо жайылган бүткүл ресурстун баарын бир эле президент алып кетет дегенди түшүндүрөт. Ошондон улам 49% коом президентке нааразы болуп, жумушсуз калышы мүмкүн, же болбосо ресурстардан кур калышы мүмкүн. Бул коомду эки жикке бөлүп коет деген коркунучу бар деген бул президентализмдин үчүнчү кемчилиги болуп эсептелет. Ал эми төртүнчүсүн айта турган болсок, аягында ар өлкөнүн тарыхына кылчайып карай турган болсок, бийлик бир колго топтолгондуктан президенттик системада парламенттик системага караганда авторитардык тенденция же ага болгон ыктымалдуулуктун даражасы абдан дайыма жогору деп айтылат. Анткени дегенде президенттик башкарууда дээрлик бийлик бир колго топтолгон үчүн убакыт өткөн сайын президент ал өз алдымчалык, өзүн билимдик тенденцияга, авторитардык тенденцияга ооп кеткени бул тарыхта дайым көрүнүп жүрөт. Ошон үчүн демократия үчүн парламентаризмге караганда президенттик система коркунучтуураак деген пикир үстөмдүк кылат. Бул болсо президенттик системанын кемчиликтеринин дагы бири деп айтууга болот.